А письма вы когда получили? Сейчас, вот я сижу, оформляю. А мы получили вчера. А вы вчера не открылись. То есть письма к нам приходят сегодня 24-го, да? Да. Хорошо. А поступили 23-го. 22 августта райондук сот сентябрь каналын жаап салгандан кийин 2 күн өтүп кат ташуучу 24 августта өтүп кеткен процесске повестка алып келген. Бул биринчи процессуалдык норма бузуу, экинчи мыйзам бузуу. Каналдын өкүлү адвокаттарсыз отурумду жабык өткөргөнү. Убираем камеру, я вам говорю, выйдите из кабинета. Сейчас пока ходатайство не заявили, у вас снять. Башкы прокуратура 2016 жылы сентябрдан Жалалабадтагы эфиринен Ош облустук милициянын мурдагы башчысы Абдылда Капаров түз эфирдеги программада экстремисттик маанайдагы сөз сүйлөгөн деп 1 май райондук сотко арызданган. Бирок материалдын экстремисттик маанайда экендигин сот далилдеп берген жок. Вообще, мы когда получили решение на руки, изучили, то обнаружили очень много нарушений. Именно эти все нарушения показывают о том, что суд первой инстанции при рассмотрении, при разрешении заявления Генеральной прокуратуры, он не был объективным, были нарушены как процессуальные нормы законодательства, так и материальные, соответственно, решение было необоснованным и незаконным. Хотя бы потому, что, например, если брать именно материал, который был признан экстремистским, а именно Генеральная прокуратура вменяет сентябрю интервью Капарова. Сентябрдын үстүнөн түшкөн арыз менен каналдын өкүлдөрүнө таанышууга мүмкүнчүлүк берилбеген. Ал эми эфирден кеткен материалдын экстремисттик маанайда экендиги экспертиза аркылуу аныкталса, аны мындан ары эфирден бербегиле деп каналга бир нече жолу эскертүү берилиш керек болчу дешет юристтер. Кызыгы сентябрь бир да жолу эскертүү алган эмес. Мыйзам боюнча негизи 2-3 эскертүү берилип туруп, анан телеканалды жабуу маселеси туруш керек эле. Бирок тилекке каршы андан тышкары дагы бир позиция бар. Бул Абдылда Капаровдун репортажы боюнча дагы тыюу салыныш керек эле. Бирок анысына карабастан максат бир эле болгон. Бийликтин кээ бирки өкүлдөрү максаты телеканал Сентябрды жокко чыгаруу жана чаап салуу маселеси болгон. Эскертме келиш керек эле. Ушул материал экстремисттик деп, на экспертиза аркылуу экстремисттик деп таанылды. Ушул материалды эфириңерге чыгарбагыла. Эфирден алып салгыла деген эле эскертме келиш керек болчу. Анан бул баягы каналды жаап койгону бул аша чапкандык. Мен оюмча бул жерде эч кандай мындай жаза кодекси тарабынан карала турган же болбосо юридикалык жоопкерчиликке тарта турган эч кандай негиз жок. Бул жерде негизгиси баягы саясий куугунтуктук болуп атат да. Эми бул жөнүндө көп жолу эле айтып келдик. Ушу каналды жабыш керек болду. Анткени баягы каналыңар көз карандысыз өтө популярдуу болуп кеткенинен азыркы бийликке өздөрүнө баягы коркунуч катары баалашып туруп каналды жаап койду. Бул жерде мен оюмча элдин баарына эле бул түшүнүктүү нерсе болуп атат да. Кыргызстанда диний маселелерди экспертиза кылуучу адистер жоктугу бул жагдайды түшүнүксүз абалга алып келди дегендер да бар. Укук коргоочу Рита Карасартова экстремисттик деген шылтоого таяп, телеканалдын айрым кишилердин тагдырын чечип жаткан коопсуздук кызматынын саясаты дейт. Кыргызстанда дегиле бул материал экстремисттик, бул айтылган сөз экстремисттик деп жасай турган экспертиза дагы, экспертиза жасай турган бизде эксперттер да жок. Көбүнчөсү ошол жака тил билген, араб тилин билгендерин кошуп коет, же теологдорду кошуп коет. Вообще теологдор религиоведческий экспертизаны жасаган укугу жок. Бүгүнкү күндө миңдеген киши ошол маселе менен камалып атат да, а биздики ошол экспертиза жасаган эксперттердин дагы маселеси чоң. Алар айтып аткан маселелердин баары мына могул маалымат экстремистке болгондон илинип туруш керек. Ал этпейт. Бул биздин коопсуздук кызматынын чоң саясий мындай бир куралына айланды да. Кимди да отургузам, саясаттын аркасынан еще акча да жасап атат. Сени камап коебуз десе, акча бере калышат. Сени жаап коебуз десе, акча күтүп тура беришет да. Ошон үчүн бул маселени чечишибиз керек. Бул эң чоң бүгүнкү күндө көйгөй. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн сот иши жүргөн учурлар буга чейин эле болуп келген. Бирок бирине да сот чечими бир күндө чыккан эмес. Сентябрда жабуу тууралуу чечим кыргыз тарыхында болуп көрбөгөн окуя болду дейт медиа эксперт Өмүрбек Сатаев. Соттун чечими мен оюмча туура эмес деп ойлойм. Анткени мындай кыска мөөнөттө телеканалдын жабылышы бул өзүнчө эле прецедент болуп атат.
мындай буга чейин болгон эмес Кыргызстандын тарыхында. Экинчиден ошол видео материал аны аныкташ керек болчу. Азыркы убакытка чейин ошол видео дагы эле жок. Аны эч ким мындай көрүп, аныктап, анализдеп кылган жок болчу. Дагы бир маселе бул түз эфирдеги кеткен передачалар булар мындай түрдө каралбаш керек. Кыска мүнөттө эле каналды жаап, анын үстүнө дагы жогорку инстанцияга бергенге мүмкүнчүлүк бербей. Мындай болбош керек деп ойлойм. Өлкөдөгү жалгыз оппозициялык каналдын жабылышына саясий ишмерлер, эл аралык уюмдар дагы нааразычылыгын билдирип чыгышкан. Коомчулукта саясий прогноз жасай алчу жалгыз каналдан бийлик коркон үчүн жаап салды дешет алар. Эгерде бийлик каалай турган болсо, эч кандай ошол религиялык экстремизмге же болбосо улуттар аралык мамилеге мындай кагылышууларды жаратпаса деле, ошону ойлоп таап, массалык маалымат каражаттарын күнөөлөп, мына ошол сентябрга окшоп, же болбосо башка саясатчыларды, же болбосо массалык маалымат каражаттарын күнөөлөгөндө эле алар таап коет. Бизде бүгүнкү күндө укук коргоо органдары дагы, сот дагы толугу менен президентке, бийликке көз каранды болгондон кийин алар каалагандай квалификация кылып, каалагандай массалык маалымат каражаттарын, каалагандай саясатты камап, массалык маалымат каражаттарын жаап коюуга толук мүмкүнчүлүктөрү бар. Бийлик шайлоо алдында жолун башкы оппоненттеринен тазалады. Кийинки кезек эң көп көрүүчүлөрү бар жалгыз оппозициялык каналды жабуу болду. Ал үчүн бийлик көп деле себеп издеген жок. Бир күндө соттоп жиберди. Ал эми мыйзамсыз чечим чыгарган сот сөзсүз жоопко тартылышы керек, дейт Феликс Кулов. Запрет в законе не написано на средства массовой информации. Запрет в законе на вот эти материалы. Понимаете, суд не посмотрел, он взял, закрыл весь канал, все средства массовой информации. А закон не позволяет закрывать. Закрывается средства массовой информации после неоднократных нарушений. Неоднократных. А суд может принять по первому разу только вот это, запретить эту передачу, понимаете, которая носила характер экстремистской деятельности. Только передачу, одну. А весь канал, как средство, не закрывается. Опять нарушение, да? Каналдын жабылганына 3 айдын жүзү болду. Сот жогорку инстанцияга кайрылуу мүмкүнчүлүгүн да чектеген. Мындан улам каналдын өкүлдөрү жогорку сотко кассациялык арыз менен кайрылды. Анда каналдын ишин токтотуу боюнча сот чечимин мыйзамсыз деп табуу өтүнүчү айтылат. Мы надеемся, что Верховный суд, он рассмотрит дело объективно и вынесет справедливое решение. Да? Если в данном случае, то есть мы в нашей кассационной жалобе очень подробно попытались обратить внимание суда, какие нарушения были сделаны, да, при рассмотрении данного дела. Вообще тут надо еще отметить, что Генеральная прокуратура, она помимо того, что обратилась с требованием признать материал экстремистским, Генеральная прокуратура сразу потребовала закрыть вещание, запретить вещание телеканалу, а также ограничить доступ в сети интернет к пользователям, да. На самом деле суд, рассматривая это заявление, он даже не разделил категории, да, рассматриваемых вопросов, потому что согласно Гражданско-процессуальному кодексу, на основании которого суд рассматривал данное заявление, он должен был только признать материал экстремистским, а запрет телеканала это должно было быть отдельное судопроизводство, состязательный характер, то есть обязательно с участием представителей телеканала «Сентябрь». Жогорку сот адилеттүү чечим чыгарат деген үмүттөр бар. Анткени көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттары болбосо, сот системасын реформалоо ишке ашпайт. Ал эми каналдын коомго, элге керек экенин айткандар четтен чыгат. Сентябрь каналы кайра калыбына келиш керек. Эми сентябрга карата көрүүчүлөрдүн мамилесин бир гана нерсе жалбырактыбы деп интернетке чыга баштаганда бүгүнкү күндө ошо көрөрмандары азайган жок, кайра көбөйүп атат. Элдин баары ошо интернеттен таап, жаңылыктарды ошо жалбырактыбыдан окуп аткандын өзү бул канал элге керек экенин, коомго керек экенин далили. Сентябрь сот тарабынан мыйзамсыз жабылганга чейинки 1,5 жыл аралыгында Санарипте жогорку рейтингти багындырууга жетишти. Каналды Санариптик берүүдөн жаап салуу менен коом арасында рейтинги андан да өстү. Чындыкты көргүсү келген эл интернеттен издеп көрүп жатышат. Айтсак, октябрь айында эле Жалбырак ТВ YouTube каналынан материалдарынын көрүүчүлөрү 8 миллиондон ашты.